койсом бомждар келе берет. Мындай бир алмасын көтөрүп келишет, келтирип боюнтуп кучактап Мына могул жерде деген бул мына 1000 сом чоң болуп атпайбы? Анан 500 сом андан кичирээк болот, 200 андан да кичирээк болот. Элестетүүңүздөр боюнча мен кандаймын? Мен билбейм, мага эмнегедир сары сыяктуу сезилип атат. Өтө арык эмес, өтө толук эмес, мындай орто бойлуу деп элестетип атам. Анан аябай назиксиз деп мен ушундай ойлоп атам. Булбулум-ай, булуккан кургурум-ай, бул кечтең үнүң баспай, булуктуң неге мынчай. Ар ким жетелеп жүргөн үчүн курстарга барсам, сенин көзүң көрбөсө, сени ала албайбыз деп мага эч ким ишенген эмес да. Сени алайынбы, алсам болобу, анан жигитиң болоюн, анан экинчи аялым болду. Мен тамашалап койдум, 5-чи аялыңыз болом деп. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин маектешибиз өзгөчө сулуу кыздар десем болот. Акыркы учурда TikTok тиркемесинин активдүү колдонуучулары, башкача айтканда батыл ойноп, Кыргызстанга жаңыдан таанылып келаткан, андан сырткары бүгүнкү каармандарыбыздын көрүү мүмкүнчүлүгү чектелгенине байланыштуу көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да жакшы жашай алат, сонун жашай алат деген видеолорду тартып келген бүгүнкү биздин каармандарыбыз Эльвира жана Сүйүнтүмкан. Саламатсыздарбы? 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 Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Жакшы, сонун. Биз бул маекти көптөн бери күтүп жүрөбүз, Ооба. Анткени Сүйүнтүмкан эми бошоду. Сүйүнтүмкан гастролдоп жүрөсүз, Ооба, гастролдоп. Келиңиздер, алгач көрүүчүлөр менен тааныштырып, өзүңүздөрдү ошентип кетсеңиздер, Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Менин атым Эльвира болот. Мен деген Кыргызстандагы көзү көрбөгөндөрдүн жашоосун чагылдырган, жаңы башталып келаткан, эми блогерлик жашоону баштап келатам. Саламатсыздарбы? Менин атым Сүйүнтүмкан. Мен болсо TikTokто Эльвира эже менен чогуу эле видео тартам жана мен өзүмдүн блогум бул жалаң музыка болгон. Ал жакта ырдап киргизип турам. Маектин баштаардан мурда ушул суроону бергим келип турат. Сиздердин көрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр тубаса чектелгенби же кийинчерээк көрбөй калганбы? Меники болсо негизи диагнозда тубаса деп айтылган. Себеп дегенде апам боюнда болгондо катуу грипп болуп ооруган экен да. Анан төрөгөндө дагы врачтардын ошибкасынан кыйналып төрөлгөн экен, төрөй албай кыйналган экен аябай. Же ошондон, же болбосо төрөлгөндөн кийин травма алган деп айтылат да. Бирок диагноз деген 14-15 жашымда коюлган. Ага чейин көзүмдө диагноз коюлган эмес эч кандай. Ага чейин көрчү элеңиз? Жок, мектепте окуп жүргөндө деле көрчү эмесмин, бирок деген мындай караңгы жарык, светтерди кичине айырмалап калгам мектеп кезиндечи. Бирок ошол убакта мындай зрениясы жакшы, бул эмелерди башында бир проблема бар деп чыга берген да, таза диагноз коюлган эмес. Анан кийин эле диагноз болгон. Так 7-8 жашымда жүргөндө 16 жашка келгенде көзү көрүп кетет, күчкө толгондо деп айтышыптыр врачтар. 2-3 жашымда болсо бул умственный отсталый, ДЦПлар бар го, баспайт, сүйлөбөйт, турбайт, психический отклонениясы бар деп диагноз коюлган экен. Бирок андай болгон жок. Меники төрөлгөндө жашынакай эле болчу. Анан мен 5ке чыкканда, 4-5ке чыкканда уже көзүмдүн үстүнө бир аз ак аралаш баштаган, кареке. Анан ошол кезде врачка барганда врач айткан, бул деген көздө катаракта деген бар. Ошол, анан азыр болсо бунун тамырлары жаш, алып салабыз деп айтышкан. Кийинчерээк алып салабыз деп айткан. Очки жазып берип, мен ошондо очки кийип калгам. Анан нагрузка болбосун деп айткан экен врачтар. Анан эми кичинекей балам, мындай түшүнгөн эмеспиз. Анан ойноп, секирип, ушинтип эле жүрө бергенден уже көбөйүп баштаган. Көбөйүп баштап 11 жашымда эми уже зрениям түшүп, очки дагы жардам бербей калган. Көздө ак көбөйүп, анан 12 жашымда уже көрбөй эле калдым почти. Анан мен көзү көрбөгөндөрдүн мектеп интернатына барганда, ошондо мен аябай
мындай кыйналгам да. Мен деген бул жакта уже мен көрбөй калыптырмын депчи. Түшүнгөндөй. Ооба, түшүнгөм ошону. Көрбөй калыптырмын, ошон үчүн бул жака алып келишиптир деп. Жогоруда айтып калбадыкпы, сиздер видео тартып киргизесиздер. Мисалы, көрүү мүмкүнчүлүгү чектелгендер акчаны мындай колдонот деген сыяктуу. Бул идея каяктан келди? Кантип ойлонуп калдыңыздар ушинтип тартып биз өзүбүздүн жашообузду көрсөтүшүбүз керек экен деген? Биз деген 1 жыл мурун бир айда бир эле видео киргизчүбүз. Прям басым жасачу эмеспиз TikTok'чу. Ошол кыздын идеясы. Анан 1 айда бир видео киргизип жүрүп эле, анан уже акырындан эми уже толук түрдө ошо блогерствага киришип баштадык, аралашып баштадык десем болот. Сүйдүм кандай экөөңүздөр кантип тартып калдыңыздар бирге? Мен Сүйдүм канды деген 2018 таанышкам WhatsApp группасынан. Анан ошондо таанышканда, ошентип таанышып эле катташып жүрчүбүз. Анан кийин кээде мен жаңы блог тартып жүргөн убакта ал жакта 3,5 миңге 4 миңге подписчигим бар болчу. Анан Сүйдүм кан менен жолугуп отуруп эле бул ырдайт го. Ырдаганда кел сени да ырдап чыгарып көрөбүз. Мен биринчи менин аккаунтума чыгаралык дегенбиз, себеби ал жакта бираз хотя бы 1,5 миң, 2 миң просмотр алып аткан кез болчу. Анан хорошо деп Сүйдүштүн ырдаганын киргизе баштадык. Ошентип эле анан чогуу тарта баштадык. Совместно чогуу эфирлерди кыла баштадык. Мен өзүм да мурда ушундай ойлорум бар болчу да. Мен ушинтип отурсам, анан прямой эфирге чыксам, ушундай ойлончумун. Бирок бизге деген азыркы учурда эң көп идеяны айтып берет, тап берет. Эң көбүнчө постоянно эле бизге Бүт идея ошол. мындай кылбайсыңбы, мындай кылсаң болот экен деп баарын көрүп, сонун кылып тартып ушинтип берет да. Аябай эле ыраазыбыз чындап. Анан сиздердин TikTok, Instagram баракчаларыңыздарды барактап, ал жактан сиздин көп ырдап киргизгениңизди көрүп калдым. Анда келиңиз бизге ырдап бербейсизби? Андан кийин маегибизди уланталы. Анда эмесе мен сиздерге Булбулум деген чыгарманы ырдап берейин. Ар кечтең ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакте болжоп сайрап. Ал жактан адашып көгүм калган, ар жактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгым издеген өрөр таңда. Булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечтең үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум, булбулум ай. Азаматсыз, үнүңүзгө береке. Ошол TikTok деп сүйлөшүп калбадыкпы? Ушундан алыс кетпейли. Ошол суроону бергим келип жүрөт. Сиздер батыл ойнойсуздар, анан ар кандай белек келет ал жакта. Ошондой эле Арстан да келет. Мен ошол бир түз эфириңиздерге кошулуп калдым да, ошондо сизге бир катталуучуңуздар Арстан белек кылыптыр. Анан сиздер аябай сүйүнүп атасыздар да, ошончалык. Анан ал жакта жазгандар да бар экен да, кантип көрүп атасыңар, кантип билип атасыңар дегенчи. Ошол суроого жооп берип кетсеңиздер. Азыркы жашоодо техника өнүккөн заманго, анан кийин биздин телефондордо, сиздин дагы телефонуңузда iPhone, Samsung, Redmi баардык телефондо сүйлөгөн программа болот настройкасындачы. Эгерде ал программаны күйгүзүп койсоң, мисалы бир роза келеби, бир смайлик келеби, бир комментарий келеби, прям баардыгын пошагово окуп берип турат да. Бизде деген көбүнчө элдерге мешать этпесин деп түз эфирге өзүбүз отурганда стримде наушникти кулакка салабыз дагы, анан через наушник угуп смстерге жооп беребиз. Анан ошон үчүн элдер ойлошот да, силер көрөсүңөр, калп деле отура бересиңер депчи. На самом деле озвучкада.
наушникти салбасак деген, например, сыртка угулат. сыртка угулуп элдердин дагы башын оорутуп биз өзүбүз дагы кыйналып кетебиз да. Сырттан мындай ылдый жактан угулган башкача угулат да, наушниктен жакшы. Келиңиздер, ошол сиздердин катталуучуларыңыздар ишениши үчүн мен кошелектон акча чыгарып сиздерге берейин. Анан ошол акчаны канча сом экенин сиздер билип бересиздер го дейм. Биринчи Эльвира сизге берейин могу акчаларды. Азыр. Могул 20 сом экен деп ойлоп атат. Эң кичинекей экен. Мен ойлоп атам, могул 1000 сом, бул 500 сом деп. Билбейм бирок. Себеби көптөн бери акча кармай элекмин, анан азыр карта болуп калбадыбы. Ошон үчүн либо 2000 сом болушу мүмкүн. Анда Жок, 1000 сом экен, 500 сом экен. сүйдүм канга да. Бирөөсү 500, бирөөсү 1000, бирөөсү 20 сом деп ойлоп атам. 20 сомду бат эле таптыңыз. 20 сом көп кармайм да. 20 сом бат эле таап алат экен. Бул деген жок, бул деген. Могул 1000 сом. А бунусу болсо Калган акчаларды коюп туруп, ошол таппаган акчанын өзүн кармап көрсөңүз, балким таап каласыз. жок, размери менен билинет да бул. Размери менен. Мына могул жерде деген бул мына 1000 сом чоң болуп атпайбы? Анан 500 сом андан кичирээк болот, 200 андан да кичирээк болот. 100 сом андан да кичирээк болуп ушинтип да. Бул болсо 200 же 500. Берсең да. Жок, 200 окшойт, потому что бул деген ылдыйраак, мындай эмерээк, көбүрөөк месте калып калат экен. Дарсы. Ооба. Чын эле бул аябай кичинекейирээк экен да. Же 2000 дагы? Жок, 2000 болсо Жок, узунунан кичинекей болуп калмак, э? Короче, бул 1000 сом, ооба бул 200 сом экен. Азамат, сиздер туп-туура таптыңыздар. 1000 сом, 200 сом, анан 20 сом болчу. Токто эфирде отурганда ошондо билинет да, ачык эле бизге ойногон, батыл ойногон кошулушат дагы. Көрүп туруп эле кээ бирөөлөр деп туруп чыгып кетет. Кээ бирөөлөр болсо бирдекени сүйлөп туруп чыгып кетет, кээ бирөөлөр унчукпай туруп чыгып кетет, чочуп кетишет, ошентип. Ана ошондо билебиз алардыкын, алардын реакциялары билинип турат. Биз анан транспорт маршрутка менен жүргөн үчүн, мисалы, кээ бир жерде күнүгө барып келе берсең, водительдер таанып калышат да. Мен ушундай болчу, мен мисалы 1 жыл мурун кечке эле бир жерге барчумун, жумуш үй болуп жүргөндө уже водительдер келип асынып кетет. Бетети кызды салып койчу, мен алып кетем дешипчи. Ошондой болуп калчу. Анан көбүнчөсү адам баласы жашоодон эмнени көп ойлонсоң, эмнеден корксоң, ошол нерсени өзүңө магнит сыяктуу тартасың дейт го. Мен мисалы өзүм көп мындай телефон мурдатып алган үчүн бейтааныш адамдардан, чужой адамдар келип мага сүйлөсө корком да. Жалгыз жүрсөм, бомждор келе берет. Мындай бир алмасын көтөрүп келишет, келтирип боюнтук кучактап атат. Ошондой учурлар көп болот кеп. Анан кийин өтө кызыктай суроону берген адамдар көп. Мисалы, светофордо турсаң, сен көрбөйсүң да, дейт. Ооба, көзүм көрбөйт десең, азыр кайсыл свет күтөсүң? Жашыл же кызыл десем, деп коюшат да. Анан кийин ушундай суроо берген адамдар өтө көп болот. Анан көчөдө жүргөндө ар кандай адамдан ар кандай суроо угасың. Күнүгө келип бирөөсү сени менен таанышат, бирөөсү дагы бирдекени сурап калышат, жаңы эле дагы бирдеке айтып берейин деп эле унутуп коет. Анан элдерде мындай эме биз азыр экөөбүз тең бир мындай бойлорубуз бири-бирибизден бир аз эле узун, анан мындай денебиз окшош эле го. Ошон үчүн жоок салынабыз экөөбүз тең. Анан элдер көп эле алмаштыра беришет. Аябай көп адам алмаштырат. Мен мындай көчөдө басып баратсаң эле Эльвира эже деп аргаңдан чуркап келаткан болот бирөөчү. Сүйдүм кантип келишет. Анан башка адамдар деле биз бирөө, например, бирөө азыр базарга барып калса жок салынган, көзү көрбөгөн бирөөчү. Бизге эфирге жазат да, жана сен базарга келдиң депчи. Анан эч кимибиз бири-бирибизге окшош эмеспиз го, мына түсүбүз окшош эмес, бирок элдерге ушу биз баарыбыз окшош боло беребизби деп таң калам да мен.
Кыргызстан боюнча эки эле көз көрбөгөн бар. Көчөдө жүргөн, жок, ушинтип элдердин түшүнүгү боюнча ошондой экен. Көчөдө жүргөн бир таякчанды жол мындай адамдын лицосун эмес, көзү көрбөйт, ак таягы бар, жол корогон кыз болсо ошо бир эле адам да, алчу адам. Кыргызстан үчүн бардыгы эле бир адам. Башка эле адамдарды көрүп жүрсө да келип жазышат да, мен сени бияктан көрдүм, тияктан көрдүм деп жазышат. Анан экөөңүздөр бири бириңиздерди көргөн эмессиздер да. Кандай элестетесиздер? Мен Элвира эжени мындай жүзү ак жумал келген, анан эми беттерибизди мындай чындап айтканда беттерибизди кармап көрөбүз да бири бирибизден, кандай экен депчи билипчи. Анан аябай сулуу болуп сезилет мага, аябай сулуу деп. Көп эле айта берем ушунучу. Анан үйдө деле отурганда бир сурай берем да, өлө сулуу деп элечи. Сизчи, Элвира эже? Сүйдүшканы баары эле кара тору деп айтышат. Анан кара тору деп кирпиктери узун, кармап көргөндө кирпиктерин билем. Анан бетинде эчтеке пятна, ушундай эчтекеси жок. Жашнакай эле кыз деп ойлойм, бирок прямо менде мындай болуш керек деген определенный бир сүрөттөмө жок. Себеп дегенде мен бир да жолу мындай адамдын жүздөрүн 7-8 жашымда көргөн үчүн андай элес жок болуп калганда ужечи азыр адамдын жүздөрүн элестете албай калгам, ким кандай экенин. Мындай ой жүгүртүмдө билем, бирок аны сөз менен жеткире албайм да кандай экенин. Анан адамдын үнү менен келбетин мындай өзүң каалагандай түзүп аласың го. Мисалы биздин кичинекей убакта радио угуп жатканда биз ошо диджейлердин үнүн аябай бир башкача элестете алчубуз да. Анан ошол суроону бергим келип атат да. Сиздердин элестетүүңүздөр боюнча мен кандаймын? Мен билбейм, мага эмнегедир сары сыяктуу сезилип атат. Мындай сары торусунан келген, өтө арык эмес, өтө толук эмес, мындай орто бойлуу деп элестетет атам. Анан аябай назиксиз деп мен ушундай ойлоп атам. Чачыңыз болсо кыскараак окшойт, узун эмес. Мен жок, мен наоборот узун деп ойлоп атам да. Могу жеринен мындай сезилип атат да, же узунбу? Кайгысың? Туура эле айттырмын го. Туура эле айттыңыздар, бирок сарыга кирбейт болушум керек. Кандай кара торус? Кара торус жакпы? Ак жумал. Негизи ак жумалдарга кирем. Эми ак жумал сары окшойт. Сары окшойт. Келесер эми кайра суроого кайталап, аябай сырдашып кеттик окшойт э. Батыл ойноп жаткандагы видеоңуздарга мындай комментарий келиптир, ошону окуп коеюнчу э. Сиздерди аябай колдогондор көп экен, бирок ушул комментарийди да окугум келип жатат. Мындай дептир: башында жакшы видеолорду тартып жүрүштү эле, эми батылдан баштары чыкпай калды. Хиджаб кийгендерге жарашпайт экен дептир. Буга кандай жооп бересиздер? Сүйдүр, сен жооп бересиңчи? Мен эле сүйлөп атам го. Буга мен эчтеке деп деле жооп бербейм, анткени ар кимдин ою ар кандай да. Ар ким биз азыр могул жерде 5 болсок, 5-өбүздүн оюбуз 5 башка болуп атат да. Мен деген биз кандай нерсе бизге кызыктуу болсо, элдерге кызыктуу болсо, ошону тартабыз. Анан кайсыл нерсе элдерге кызыктуу болсо, өзүбүзгө да ыңгайлуу болсо, ошол нерсени кылабыз да. Ооба, анан ар бир нерсенин максаты болот да. Мисалы, Инстаграмдын максаты башка, ТикТоктун максаты, Ютубтун максаты, үч жактын 3 аудиториясы болот. ТикТок чисто ТикТокко кирбегендер болсо түшүнбөшү мүмкүн. ТикТокко киргендер, ТикТок бул көңүл ачуу жер, ал жакта хиджаб кийген менен мен хиджабымды приказдан утулуп калып, хиджабымды чечип туруп кайра кийбейм. Бул биринчиден. Экинчиден, мен хиджабка оскорбление кылып отуруп алып сөгүнүп, оюма келген нерсени кылып отурбайм да. Ал жакта болгону көңүл ачып, эс алып, достор, давайте деп эле өзүбүзгө, элдерге жакшы маанай тартуулоо максатында гана ошол нерсе чыгат. Мен ойлойм, хиджабтын, мисалы, мага көп жазышат, көбүнчө Сүйдүшкага мага көп жазышат, силер хиджабты чечип эле салгыла, хиджабка татыксыз кызсыңар деп. Бул хиджабка татыктуу, татыксыз да эмес, кептим ар бир кыз, ар бир аял заты хиджаб кийүү бул милдеттүү парз деп эсептелинет негизичи, туурабы?
Анан мисалы биз көз көрбөгөн менен хотя бы биз батыл ойноп отурганда балким элдерге бир аз мотивация берип калышыбыз мүмкүн. Бул кыздардын көзү көрбөсө дагы ушул жакта отурат деп жакшы жагынан алып карашы мүмкүн, туурабы? Жакшы жагынан алып карагандар бар. Көзү көрбөй жырга бөлүп эле отура берет, а мен неге мен кайгырып жүрөм деген өзүнө суроо пайда болушу мүмкүн башка адамдардачы. Ошон үчүн ошо жакшы жагынан көргөн инсандарга гана басым жасайбыз. TikTok деген мага өтө чоң площадка болду да, чоң мүмкүнчүлүк болду. Себеп дегенде мен кичинекейимдеги максатым бул радиодо, телеканалда иштегим, диктор, телеведущая болгум келчү, аябайчы. Анан кичинекейимде аябай радио окучумун да, анан 19-20 жаштагы кыздарды коюп, 19да экен, 20да экен, мен дагы ошолордун жашына жеткенде атактуу даңктуу болом, сөзсүз телеканалда ордум табылат деп ойлой берчүмүн да. Бирок ушунчалык амбиция, желание күчтүү болчу. 14-15 жашка баштаганда Балдар ФМ радиосу бар, ошол жака барып көрсөм, ал жака алышкан эмес. Андан кийин Санжира радиосуна баргам. Эми ал жактагылар айтып коюшкан, кийинчерээк кел деп үмүт берип коюшкан. Бирок ал жактан да алышкан эмес. Курстарга да барып көргөм, жана Нур Академия курсунан кичинекейимде. Ал убакта мен өзүм баса алчу эмесмин да. Ар ким жетелеп жүргөн үчүн курстарга барсам, сен көзүң көрбөсө, сени ала албайбыз деп мага эч ким ишенген эмес да. Мин Кыял ФМ радиосуна баргам. Бүт эле радиого барган окшойм. Мин Кыялга баргам. Ал жактан ачык эле айтышкан, сен көзүң көрбөсө кантип иштемек элең. Бизге компьютерден керек. Мен жумасына мен айтчумун, хотя макул жумасына бир жолу болсо, 1 сааттан болсо да иштеп бергенге даярмын. Мен главное талантым элдерге таанылса болду, сөзүм сүйлөгөндү үйрөнсөм болду десем болгон эмес. Тумарга да барсам албай койушкан да. Алардын негизги жолу ошол көзүң көрбөйт, талантым бар экен, бирок көзүң көрбөйт деген. Мен шанс бергиле десем, шанс берилген эмес. Анан мен Кудай эмнени тилесең, суусасаң берет го. Ошо TikTokто мисалы мен өзүм калагандай сүйлөйм, өзүм калагандай аудитория топтой алам. TikTok эле как площадкада, мисалы радио, телеканалдан көрүп, азыр социальный сеттер өтө өнүгүп кетти го. Анан мен Кудайга ыраазы болом. Ошол нерсе мага мүмкүнчүлүк берип койду. Мына бирөөгө көз каранды болбойсуң, каалаган нерсеңди тартасың, каалагандай эфир алып барасың, каалагандай тематикада чыгасың депчи. Анан мен азыртан эфирге чыга берсем, TikTokторду аябай өнүктүрсөм, балким 4-5 жылдан кийин көзү көрбөгөн инсандар журналистика тармагында ээн эркин любой телеканалга барып иштегенге шанс келип калат. Жаш кезде ойлосом, ушунча катуу кызыктырмын да мен радиого эч ким жумушка албай койгондо, телеканалдарды албай койгондо мен айтчумун да, мен эртең турмушка чыксам, кызым, балам болсо сөзсүз кичинекейинен мен ичимде баламды кичинекей телеге, радиого тарбиялап баштайм деп ойлойм. Анткени өзүңүз мындай жете албаган нерсеге көп эле ата эне балдарым жетсин, кыздарым жетсин дейт го. Ошол нерсе болуш керек. Жок, ал балам жок го, даже мен турмушка чыга элетмин го болбосо. Бирок ошентип ойлочумун, мен кичинекей балам ичимде боюмда болгондо мен балам менен сүйлөшүп баштайм. Ал ушунчалык прям аттактуу даңктуу өзүм фанат туткан эмелерим бар го, алкарчыларым бар го. Ошондой кылып тарбиялайм деп ойлончу экен да, азыр ойлосом. Ушул жерден дагы бир суроо келип кетти да, турмуш деп калдыңыздар, Учурда жигиттериңиздер барбы экөөңүздөрдүн? Мен азыр жок, жигитим жок. Балдар менен сүйлөшпөйм. Менде көп деп кой. Жок, менде деле жок. Мен мындай сүйлөшө албайм бирөө менен көпкө. Кыялыңыздагы мырзалар кандай болуш керек? Ушул суроо мен үчүн өтө оор суроо. Мага да. Мындай деп сүрөттөйсүң, бирок башкача эркек жаап калышы мүмкүн го. Анан бирөөнү чын жүрөгүң менен жакшы көрүп же башка болсоң, кийин ошого идеалдаштырып адам издей берет экенсиң да. Ошон үчүн определенный мондай дебейм, эми чыныгы эркектерге таанымал сапаттар болсо, ошол жакшы болот. Мисалы, кандай сапаттар? Жоопкерчиликтүү, анан мен үчүн чечкиндүү болуш керек, себеби мен өзүм чечкинсизмин. Кийимге барганда да тамак жесек да тигин жесекпи, муну жесекпи деп тура берем да, билбейчи. Ошон үчүн жоопкерчиликтүү, чечкиндүү эркек болсо. Мындайча айтканда тарс жүргөн болуш керек. Инстаграмдан дареке келет, TikToктон отуруп калсаңыздар, мен сени 2-нчи аял кылып алам, 4-нчү аял кылып алам, же болбосо мен үйлөнүп ажырашкам, мага турмушка чыгасыңбы, анан деген эркектер бар, бирок мындай жазгандар бар, жок эмес, көп эле, бирок деген ар кайсы нерсени мындай отуруп алып, несерьезный деп айтат. Несерьезный жаза беришет. Сени алайынбы, алсам болобу, анан жигитиң болоюн,
Анан экинчи аялым болду. Мен тамашалап койдум. 5-аялыңыз болом депчи. Анан тиктоктон акча тапканыңыздарды баары эле билет, э? Ооба. Анан айына канча табасыздар, анан эмнеге жумшайсыздар? Бул эми баягындай сыр деле нерсе эмес да, анткени билип атышат да баары эле тапканыңыздарды. Азыркы учурда биздин жашаганыбызга, баскан турганыбызга, өзүбүздү өзүбүз каржылаганга жетет да. Ооба, биз эсептеп көрбөппүз. Үч кыз болуп жүргөн үчүн эки аккаунтты тең үчөөбүз чогуу иштеткен үчүн мындай 1 айлык доходду эсептебейбиз чын. Бирок баскан турганга, көбүнчө бир туугандарга жумшаганга, өзүңө кийим алганга, күнүмдүк жашоого жетет. Ооба, андан ашыкчасына азырынча өтө элекпиз. Андан сырткары ошо тиктоктон башка эмне жумуш менен алектенесиздер? Кайсыл жактан окуйсуздарбы же иштейсиздерби? Мен буга чейин иштечүмүн. Оператор болуп банкта. Ден соолугума байланыштуу иштебей калып, азыркы учурда только полный күчүмдүн баарын, энергиямдын баардыгын социалдык тармактарга эле кетирем, стримингге кетирем, анан видео тартканга кетирем. Бирок ден соолугума байланыштуу, жумуштан чыгып кеткенге байланыштуу азыр иштебей элем. Курстарга барып турам кээде. Ошо. Мен болсо ресторанда иштечимин. Азыр деле мындай чыгып кете элекмин толук. Бирок көптөн бери могу гастролдор болуп атканына байланыштуу жумушка барбай элемин. Ал жакта эмне кылып иштейсиз? Ал жакта поварга жардамчы болуп иштейм. Анан бир учурда ошол тикток менен жумушту совмещать этейин дейсиз. алып кетип ушинтип жүргөм. Башкаларга да мындай суроо пайда болуп атса керек. Кантип жардам берип, эмне кылып жардам бересиз поварга? Туурап берем, мындай эме овощилерди, дагы камырларды жасайбыз. Көп нерсе да ал жакта баарын айтып берем. Соустарды жасайбыз. Ошонун баарына жардам берем. Сиздердин социалдык тармакта белгилүү бир аудиторияңыздар бар да. Анан ошолорго сиздер эмнени бергениңиздер келет? Негизи эле багытыңыздар кандай? Мен өзүмдүкүн айта кетсем, мен элдердин Кыргызстандагы негизи эле мен өзүмдүн аудиториямдын жашоого болгон бир аз болсо дагы көз карашын өзгөрткүм келет. Стресс болгон, депрессияда жүргөн адамдар өтө көп. Мисалы, бизде ислам динин, религия менен жашайбыз, бирок ошону толук түрдө мындай Кудайга шүгүр келтирип жашаган адамдар аз да. Ошол нерсени элдерге жеткиргим келет. Анан мисалы Америкада, чет элде көзү көрбөгөндөр бул мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар эмес да. Ошол нерсени далилдегим келет. Мисалы биздин көзүбүз көрбөгөнү менен аудитория акырын-акырындан көнүп келатат да. Уже убакыт керек. 3-4 жылдан кийин менин аудиториям бул Эльвира деле это как личность деп кабыл алып калышат да. Ошол нерсе, ошол максатты жеткиргим келет элдерге. Ошо. Сиз? Менин аудиториям уже менин ырдаганыма көнүп калышкан. Баары мен лайк баскыла десем жөндөн эле мен сүйлөп отурсам басышпайт. Мен ырдайм, азыр монча кылганда, монча лайк болгондо мен ырдайын деп айтканда анан басып башташат. Мен элдерге ошол өзүм талантымды көрсөтүп, ырдаганым менен аларга таанылып, сен жазып калышат комментарийлерге. Сен ырдаганда мен аябай мындай эргүү алам депчи. Ошон үчүн ошол менен өзүмдү көрсөткүм келет. Бүгүнкү маегибиз аябай кызыктуу, анан ошондой эле көпчүлүккө мотивация берген маек болгонуна ишенип турам. Сиздерге чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Анда сиздерге эркин микрофон, андан кийин эфирибизди жыйынтыктайбыз. Чакырып койгонуңуздарга сиздерге чоң рахмат. Бизде ушунчалык элдерге таанылганга дагы сиздер дагы көпүрө болуп берип атасыздар. Ошон үчүн сиздердин дагы жумушуңуздарга ийгилик. Анан кыргыз элим, бизге кимде ким колдоо көргөзүп атса, барыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Барыңыздарды сыйлайбыз, барыңыздарды урматтайбыз дегенди. Ошо, мындай эфирлердин дагы көп болсун. Чоң рахмат, биз аябай кубанычтабыз. Барыңыздарга рахмат. Кыргыз элибизге тынччылык каалайбыз. Ошо. Көп сөз сүйлөй албайт экенмин. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушинтип убакыт билинип-билинбей, көзгө илинип-билинбей соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Айпери Жусупбек кызы болдум. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө